Кыргызстанда бийликке сын айткан адамга саясий оппоненттерге жасалмак кылмыш ишин козгоп, темир тор артына тыкмай же коркутуп үркүтмөй качкын президенттер Акаев, Бакиевтерден бери келе жаткан көрүнүш. 2010-жылы жаш балдардын каны менен алмашкан бийлик эми мурда баскан кетменди кайра баспайт деген үмүттөр болгон. Бирок акыркы кездеги бийликти ачык сынга алган Канат Исаев, Каныбек Иманалиев, Аида Салянова өңдүү оппозиция өкүлдөрүнө арт артынан козголгон кылмыш иштери Акаев, Бакиев заманын эске салууда. Учурунда Бакиевдин режимин ачык сынга алган Аликбек Жекшенкуловду канкор бийлик кылмыш ишин козгоп камап тынган. Бакиевтер мага асыла баштады. Биринчиден азыркыдай эле ар кандай кара пиар кылып, жаманатты кылганга аракет кылып, анан ал кара пиар таасир болбогондон кийин иш козгоду. Эки берене боюнча уголовный кодекстин мен тапанчамды менен бирөөлөр түрк бизнесменди атып кеткен таластан. Экинчиден ушу Тышкы иштер министрликте иштеп жүргөндө подвалда ошол калгаларды туура эмес алмаштырган деп. Жаңы калгалар турса дагы, эски калгалар подвалда жатса дагы ушундай бир мыйзамды одоно бузуп, мага каралап ушундай кылмыш иш ачканда. Авторитардык режимден запкы көргөн мурдагы тышкы иштер министри учурдагы бийлик көп жактары боюнча Бакиев менен окшошуп калганын айтат. Кийин революция болгондон кийин албетте бул маселелер акталып бардыгы мындай бир нукка түштү да. Азыркы бийлик болсо тилекке каршы ошол мурундагы эгер мен 11-12 жылдарда ушундай ойду айтты элем. Ошо Бакиевтерге окшоп баратат депчи. Анткени саясий оппоненттерди, саясий атаандаштарды, бийликке каршы сүйлөгөн адамдарды, саясатчыларды кээ бирлерин камап ийишти, кээ бирлерин жанагындай жалган жала жаап атат. Жалган эмес болсо дагы мен эмне үчүн ошол эле Салянованы бийликте турганда, же болбосо генеральный прокурор болуп коюп атканда ошол иштерди талдабайт, козгобойт. Азыр мына бир жылга жакындап калды бийликтен кеткенин, оппозицияда жүргөнүн. Сүйлөгөндөн кийин сразу эле эметип чыкты. Аликбек Жекшенкулов Жогорку кеңеш депутаты Аида Саляновага козголгон кылмыш ишин саясий буйрук деп эсептейт. Мен билбейм, эми Салянову мындай жакын жагынан билбейм да, жактырбайбы же колдойбу адам калыс караш керек да. Мен ошончо калыс оюмду айтып атам. Бул саясий буйрутма катарында көрсөткүч да. Бул нерсе бийликке аброй алып келбейт, жакшылык менен бүтпөйт. Бийлик үчүн. Анын үстүнө эми бийлик деген баягы кыргыздын жакшы сөзү бар эмеспи? Бул баягы кыргыздын нукура философиясына өткөн бийлик деген колдун кири дегенчи. Эртең бийликтегилер кетет. Ошондо көрөбүз кандай көз караш менен элдин бетин кантип карайт. Ошол эле иш козгогон саясатчылар түрмөдөн чыккандан кийин. Аида Салянова биздин каналга берген интервьюсунда дагы бийликтин башкы максаты саясий оппонентин коркутуу экендигин билдирген. Кылмыш жаза кодексинин 304 статьясы 4 частьте атат. Бул өтө оор кылмыш. Өтө оор кылмыш. Статьяны өзүн окуп көрсөң дагы дегеле бул ошол Елисеевдин лицензиясын узарттык деген факт бул статьяга дегеле туура келбейт. Бирок азыр ошол туура келбейби деген маселе турган жок да. Мен ойлоп атам, баары бир болуп атат да. Эптеп бир статья коюлушу керек. Максат ошол эле каралап, бир статьяны коюп, анан баягы адамды коркутуп алуу эле. Мен ойлойм, бул тескерисинче бийликтин өзүнүн коркуктугун көргөзөт, өзүнүн алсыздыгын, өзүнүн кудурети жогун көрсөтөт. Кече болсо Нур Мухаммад Баяхунов деген социал-демократтардын депутатына козголгон кылмыш иши кыскарганы белгилүү болду. Баяхуновго каршы жакыр жашаган адамдар арыз жазып, ал ири көлөмдөгү 16 миллион сомду кымтарып алган деп 2 статья менен кылмыш иши козголгон. Бирок социал-демократчы Баяхунов суудан кургак чыкты. Акыркы күч коррупция менен күрөшүү, же болбосо мыйзамсыздык менен күрөшүү деп коюп, саясий оппоненттерин кайра кана СДПКдан бирөө жаза алдыбы? Жаза алдыбы? Алган жок албетте. Же болсо президент тегерегинде жакын жүргөндөрдүн бирөө жаза алдыбы? Алган жок. Канча маалыматтар түшүп атат. Эл
Биз алакандай элбиз. Эл билет ким экенин, кандай байыганын, кандай бийликке кеткенин, кандай мыйзамды бузуп атканын, кандай коррупцияга малынып атканын элдин баарысы билет да. Учурда президентти сынга алган Facebook колдонуучудан тарта бакандай депутаттарга чейин кылмыш иши козголуп, журналисттерге ири суммадагы акчалай айыптар салынууда. Мындай көрүнүш 2 жолу башынан революцияны өткөргөн, демократиялык ачык коом курууга умтулган мамлекетте болуп жатканы өкүндүрүп, президент Алмазбек Атамбаевдин бийликке жеткен адамдардын ажыдаарга айланаары тууралуу айтканы эске түшөт. Марат Төлөмүш уулу, Ренат Элеманов, Сентябрь.